биздин эрага чейин 760-жылы Ысрайыл эли Жоробам падышанын доорунда саясий өнүгүүлөрдү башынан кечиришкен. Бирок көптөгөн падышалар Мусанын мыйзамынан баш тартып, Теңирдин көз алдында жийиркениш иштерди жасашкан. Ысрайыл элине жалгыз Кудай Теңириңерге табынгыла деп ачык айтылган. Иерусалимдеги ибадаткана Кудайга табынуучу жай болгон. Падыша Жоробабыл экинин көптөгөн жеңиштери болгону менен анын бир көйгөйү бар эле. Ал падыша Жоробам биринчи жасаган күнөөлөрдү кайталаган. Падыша Жоробам бир саясий коргонуу үчүн жана көтөрүлүштөр үчүн Дандын аймагына 2 алтын буканы койдурган. Ал адамдар келип, Кудай буйругандай табынышын каалаган эмес. Анын жол башчыларынын көбү жана Ысрайыл эли Кудай аларга башка элдердин баарына жалгыз, чыныгы Кудай тууралуу айтышын буйруганын унутуп калышкан. Аларга муну эскертүү үчүн Кудай Жунус аттуу адамды жиберет. Жунус пайгамбар болгон. Ал Кудайдын сөзүн жеткирүү үчүн чакырылган жана ага жөндөмдүүлүк берилген. Бирок Кудай Жунуска ал үчүн эң оор тапшырма берүүнү чечет. Улуу топон суудан кийин кеме азыркы Турция аймагындагы Арарат тоосуна келип токтойт. Топон суудан 7 киши куткарылат. Нух, анын аялы, 3 уулу жана аялдары. Нухтун 3 уулу Сим, Хам жана Жапет эле. Жапет аялы менен жана анын тукуму жерди толтуруш үчүн батышка жана түндүккө жөнөштү. Сим чыгышка жана Азия тарапка жол тартышты. Хандын небереси, Нухтун чебереси Нимрод козголоңчул деген атка конду. Ал топон суудан кийинки алгачкы цивилизацияда адамдардын кайрадан калыбына келишинде чоң ролду ойногон. Нимрод негиздеген шаарлардын бири Тигр дарыянын жээгиндеги Нинеби шаары болгон. Нинебини кээ бирде баскынчылардын шаары деп атап коюшчу. Алар башка өлкөлөрдү байыш үчүн талаптанып кетишчү. Жүйүт туугандары сыяктуу эле Жунус дагы Нинебиликтерге башкаларга көрсөткөн кордуктары үчүн жакшылык каалоочу эмес. Бирок бир күнү Жунус бул коркунучтуу сөздү укту. Улуу Нинеби шаарына барып аларга насаат айт, анткени алардын начар иштери тууралуу кабармага жетти. Жунус Кудайдын бул тапшырмасынан качып кетүүнү ойлоно баштады. Ал Нинебини жек көрчү, ошондуктан Кудай аны жок кылаарына кубанды. Ал Иопияга барып, кеме издеп таап, Нинебиден алысыраак кетиш үчүн Таршишка жол тартты. Таршишка барасыңбы? Аялыңанбы? Же салыктан качып бара жатасыңбы? Жок, мен сени укпагам, Жахава деген Кудайдан качып баратам. Укмушат экен. Укмуш план. Бирок Жунустун көңүлүн бурдуруш үчүн Кудайдын өз планы бар эле. Деңизде катуу шамал болуп, бороон башталды. Кемедеги адамдар өз кудайларын чакыра башташты. Чемош, бизди сактай көр. Улуу Дагон, бизди куткар. Кеме азыр чөгүп кетет. Аны жеңилдетели. Жүктөрдү ыргыткыла. Бирок Гейжер Жунус кеменин астыңкы бөлмөсүндө катуу уйкуга кетти. Сен кантип уктап жатасың? Тур да өзүңдүн кудайыңды чакыр. Балким ал угуп бизге жардам берер. Бизди бул бороондон куткарар. Келгиле, өкчөмө таш ыргыталы. Ким үчүн биз ушул коркунучтуу кырсыкка туш болдук? Кимге кара таш түшсө, баары үчүн ал күнөөлүү болот. Өкчөмө таш Жунуска түштү. Кана айт, сенин айыңан биз ушул кырсыкка туш болдукпу? Сен эмне иш кыласың? Кайдан келдиң? Сен кайсы уурудансың? Кайсы элденсиң? Мен жүйүтмүн. Жана мен Ысрайылдын Кудай Теңирине, асман менен жерди жараткан улуу Кудайга табынам. Сен бизге Кудайдан качып баратам дегенсиң. Биз эми сага ишендик. Сен эмне кылдың эле?
деңиз тынчтанышы үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Мени көтөрүп кемеден ыргытып жибергиле. Ошондо деңиз тынчтанат. Мен билем, бул коркунучтуу бороон мен үчүн болду. Алар Жунусту өлтүргүлөрү келген жок. Ошондуктан жээкке сүзүүгө аракет кылышты. Бирок алар ордуларынан жыла албай коюшту. Анткени бороон ого бетер күчөдү. Теңир, биз бул адамды өмүрүнөн айырганыбыз үчүн бизди кыйратпа. Биз бул адамды өлтүргөнүбүз үчүн бизди жазалаба. Анткени сен теңирсиң жана сен каалаганыңды ишке ашырасың. Качан гана биз ал адамды сууга ыргытканыбызда деңиз тынчтанып калды. Бороон токтоду. Жунус айтып берген Ысрайылдын кудайы Жахаба чыныгы кудуреттүү кудай окшойт. Буга башка түшүндүрмө жок. Тезинен калган буудайларды алып келгиле. Биз ошол Жахаба кудайга курмандык чалабыз.